Салтанатыбыз 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул расмий бөлүк, экинчи бөлүгү батыр энелердин арасындагы чыган батыр энелердин сынагы болот. Энди анда эмесем биринчи бөлүгүбүзгө өтүшкө уруксат бериңиздер. Биздин расмий бөлүктү ачып жана куттуктоо сөздөрү сүйлөш үчүн мен трибунага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Чолпон Алына Султанбекованы, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Акрам Камбаралиевичти, ошондой эле Кадамжай шаарынын мэри Камбаров Толкун Метиновичти, ошондой эле коомдук ишмер Дасанов Нурбек Маликовичти, ошондой эле коомдук ишмер Акимов Абиталип чакырып коюшка уруксат этиңиздер. Салтанатты ачып берүү үчүн сөз Кадамжай райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Мадумаров Акрам Камбаралиевичке берилет. Саламатсыздарбы, кадырлуу меймандар, кымбаттуу энелер, эжелер, апалар, карындаштар, урматтуу Чолпон Алыевна жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, биринчиден биздин Кадамжай жергесине, касиеттүү Кадамжай элине кош келипсиздер демекчимин, кадырлуу конокторду. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мына бүгүн биздин аймагыбызда өтө жакшы салтанат болуп атат. Майрамдардын майрамы деп айтсак туура болот. Себеби биздин президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин жарлыгына ылайык 17 май Кыргыз Республикасынын аймагында энелердин эл аралык майрамы деп белгилеп, ошо энелердин майрамынын алкагында мына бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, вице-спикер урматтуу Султанбекова Чолпон Алыевна атайын Кадамжай районундагы биздин энелерди майрамы менен куттуктап, майрамы менен белгилеп, аны менен бирге өзү менен кошо келген бизден Бишкектен кадырлуу конокторубуз биздин элибизге жакшы майрамдык салтанат уюштуруп берейин деген ниети менен келип отурат. Биринчиден, жалпы бүгүнкү келген энелерибизди, жалпы аял затыны эл аралык энелер күнү менен, жалпы райондук мамлекеттик администрациясынын жамаатынын атынан, райондук мекеме ишканаларынын жетекчилеринин атынан, үй бүлөм атынан жана жеке өзүмдөн чын жүрөктөн куттуктаймын. Мына бүгүн өзгөчө бир ат менен, мындайча айтканда, бейиш энелердин таманында аттуу мына сынак уюштурулуп атат. Мен ойлойм, бул бекеринен сөз эмес болуш керек. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам туура айткан экен. Бейиш энелердин таманында канчалаган иш жасаба, канчалаган жакшылык кылба, эгер ушу энелериңе, апаларыңардан ыраазы болбосоңор, бул бейиштин эшиги жабык болот деп. Ошондуктан баарыбыз бул дүйнөдө, жалган дүйнөдө жашап атабыз. Биринчиден биз жалпы аял затыны сыйлашыбыз керек. Экинчиден, аял алсыз эне күчтүү деп айтылат. Энелерибизди эң жогорку орунга коюшубуз керек. Биз ошондо гана бул дүйнөдө бизге калтырып кеткен парздарыбызды туура аткардык деген ойду айтмакмын. Аны менен бирге, мына бүгүнкү иш-чарадагы биздин Кадамжай элинин, Кадамжай жеринин өзгөчө экендигин белгилеп атат. Кудай кааласа, мына бүгүн биздин энелерибиз бир гана жашоодо, бир гана үй бүлөсүндө, бир гана бүгүнкү коомдо аткарган иштери менен эмес, биздин мына 17 баатыр энелерибиз сынакка чыгып, өзүнүн дагы талантын көрсөтөт деген ойду айтмакмын. Урматтуу Чолпон Алыевна, сизге дагы бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктоо менен бирге, сиз дагы энесиз, сиз дагы ушу балдарыңыздын, кыздарыңыздын урмат сыйын көрүңүз. Биздин ушу Кадамжай элине, Кадамжай жергесине дайыма ушундай жакшынакай иш-чараларды уюштуруп, энелердин алкышын алып жүрө берүүңүзгө чын жүрөктөн каалап кетмекмин. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бүгүн энелердин эл аралык майрамына арналган иш-чараны ачууга уруксат этиңиздер. Төрагасынын орун басары
Султанбекова Чолпон Алыйнага беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу энелерим, эжелерим, сиңдилерим. Сиздерди аял катары чын жүрөктөн ушул бүгүнкү эне майрамы менен куттуктайм. Себеби эне бул өмүрдүн башталышы. Ар бир бала, ар бир инсан, ар бир жигит эне деп, башына кыйынчылык күн келгенде эне дейт. Сүйүнгөн убакта эне дейт. Биз азыркы заманда жашап атабыз, бирок энелерибиздин бизге жасаган эмгегин ордуна кое албай келгендей бир нерсе жүрөктө дайыма ойноп турат. Себеби бир эле күн, бир жылда бир эле күн энелер үчүн эмес, ар бир күн энелерге арналса ашыкча болбойт деп ойлойм. Ошон үчүн бүгүн сиздерди ушул улуу майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзүмдүн атымдан, Жогорку Кеңештин депутаттарынын атынан, төраганын атынан сиздерге, энелерге бакубат турмушту каалап, ар бир үйдө жакшылык болуп, ошол үйдүн төрүндө ушул энелер отуруп, силердин батаңар менен ар бир кыргыздын турмушу оңолуп, жаратылышыбыз жакшы күндөрү, жаратылышыбыз ойгонгон күндөрү ушул президентибиз ушул күндү энелер күнү деп койгон экен. Бул дагы жакшы нерсе болсо керек деп ойлойм. Ошон үчүн урматтуу энелер, кадырман энелер, сиздерге бакубат турмушту каалап, узун өмүрдү каалап, ар бир үйдө жакшылык болуп, энелердин күлкүсү кетпестен, дайыма биздин жасаган ишибизге сиздердин батаңыздар менен кыргыз элибиз оңолуп, ар бирибиздин жүрөгүбүздө эне деген ыйык сезим дайыма болсо экен. Эне деген сөздөн бизди эч качан айырбасын. Дайыма ичибизде болуп, ушундай ак жолуңуздар менен, ак батаңыздар менен дайыма биздин төрүбүздө жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу сиздерди ушул майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү конкурс болот деп атат. Конкурсту дагы ушул атайын бири-бириңиздерди көрүп, эски ырларды ырдап, жүрөктөрүңөр дагы бир жолу жаштыкты эстеп, ушундай балдарыбыз, кыздарыбыз бар экен деп, силер жүрөгүңөр толуп, бүгүнкү күндү аябай жакшы көңүлдүү өткөрүп кетишиңиздерге чын жүрөктөн тилектешмин. Сиздерге дайыма башыбызды ийебиз, сиздер менен дайыма бийикпиз. Сиздер бар үчүн биз бар. Сиздерге чоң рахмат. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Рахмат. Куттуктоо сөз. 19 май бул энелер күнү деп белгиленип келатат. Ушул чоң календарный кызыл күн биздин Кадамжай шаарыбызда Жогорку Кеңештин депутаты, Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Чолпон Алыйнанын демилгеси менен өтүп жатат. Жана ошондой эле ушул иш-чарага катышкан бардык биздин айыл өкмөт өкүлдөрү, Кадамжай районубуздагы бардык айыл өкмөттүн өкүлдөрү катышып отурат. Жалпысынан биз айта турган нерсе, ушул энелер биз сиздердин алдыңыздарда карызбыз. Сиздер биз үчүн эң негизги жашоодогу бул жашоону берген булагыбызсыздар. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, көпкө чыгыңыздар, ден соолукта болуңуздар. Майрамыңыздар менен барыңыздарды. Рахмат. Куттуктоо сөз коомдук ишмер Дасанов Нурбек Маликовичке берилет. Рахмат. Урматтуу энелер, эжелер, апалар, майрамыңыздар менен дайыма ушундай майрам сиздер үчүн күнүгө болушун каалайм сиздерге. Барыңыздардын ушул баягы май айындагы энелер күнү майрамыңыздар менен. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Бала чакаңыздардын небере кыбырашыбыраңыздарды алда ар дайым ушундай күч дем болуп жүрө бериңиздер. Бүгүнкү канчалык бир мактоо болбосун, канчалык бир жакшы сөз, каалоо тилектер болбосун, баары сиздер үчүн энелер. Майрамыңыздар менен бар болуңуздар, ар дайым жылга ушинтип биз менен болуңуздар. Бул 2012 жылы май айында ушул майрам башталган болсо, Кудайга шүгүр, Кадамжайда үзбөй жылың ушуну уюштуруп келатабыз. Мурда буга чейин ар бир айыл өкмөттө өткөргөн болсок, быйылгы жылда кичине бир өзгөчө кылып,
Батыр энелер ар бир айлык өкмөттөн келип ушул жерде бири-биrini көрсө экен. Кимдер батыр эне экен? Кимдер ушул баягы бир элге аралашкан, элге эмгеги сиңген эле экен деп бири-бириңиздерди көрсүн деп бүгүн чакырып, колдон келишинче бир уюштуруп отурабыз. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Уюштуруучуларга кичине бир кемчилдик болсо, ыраазы болуп кетиңиздер. Рахмат. Ушундай эле дагы бир кубанычтуу, дайым биздин Чолпон Алыйына Бишкектен келсе куру келбейт да. Бир кубанычтуу куттуктоо бар экен. Сөз Чолпон Алыйында. Урматтуу энелер, уруксат берсеңиздер, бир жакшы вазипа бар эле, ошону азыр сиздердин алдыңыздарда аткарып коеюн. Зикирай Кутбулла деген атабыз бар. Мен сыйлаган адамдардын бири. Ошол адамга маданияттын мыктысы кызматкери төш белгиси менен сыйланат. Төш белгиси Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 7 май 15 жыл 122 номурда келип койсоңуз элдин алдында тапшырып коеюн. Дайыма төрүбүздө жүрө бериңиз. Урматтуу энелер, мен бүгүн өзүмдү абдан бактылуу сезип турам. Себеби бул өмүрүмдө биринчи жолу эне мени төрөгөн. Мен энем 90га кирип өтүп кетти. Жай жанаттуу болсун. Ушул эне деген сөз тууралуу ушу сиздердин майрамыңызга арналган бир ода жаздым да окуп берейин. Энелер күнүнө карата эне турса бийик менен бийликте кайгы бүрккөн кайгыны түк күтпөгөн эч качан кан төгүлбөйт. Өзү тууган баласын эне эч качан өлүмгө жумшабайт. Эне заты аруу, бала үчүн аарыган чачыңарга миң таазим. Жалаяк жууп туурулган колуңарга миң таазим. Кат-кат болгон буручтуу кут жылдыздуу маңдайыңарга балбылдаган чолпондой мейил нурун төккөн көзүңөргө бешик термеп кереметти ырдаган ал ырдагы ыргактуу бал сөзүңөргө миң таазим. Кадамжай район энелерине жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин вице-спикери 4 перзенттин энеси неберелүүдө болду. Каарман эне Чолпон Алыйевнага арналат, сиздерге арналып ода жаздым эле, одан окуп берейин. Балага келген балеге, жанын берген энеке, бала үчүн жүрөгүн сууру берген энеке, ачкалыкты көтөрүп, анамына бышат деп, суу кайнатып казанга, уктаттырып айла жок бала баккан энеке, сизди жазуучу акын баарысы жер мекенге теңеди. Бейишти таппай пайгамбар тамарыңнан издеди. Фашисттер кирип келгенде сүрөтүң сенин дем берип, туукулуп сенин элесиң душманды жеңип чыгышты. Чыгармачыл инсандар сен жөнүндө жазышып, дүйнөгө таанылып, ардак наам алышып, эне деген түгөнбөгөн кен, бактыдан тайган эрлерге бөксөсүн толтурган берен дүйнөсү кенен, эне деген чалкып жаткан океан, а сен болсо анда сүзгөн кайыксың. Эне бул аалам, жердин ыйыгы, жер шарын гүлдөткөн, келериң менен ааламга тилиң чыгат эне деп, кетериңде ааламда акыркы сөзүң эне деп. Ыраазычылык билдирүү үчүн сөз Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясына. Урматтуу Чолпон Алыйева, Кыргыз элинде энени урматтоо жана ардактоо, анын балдарды тарбиялоодогу, үй бүлөнү бекемдөөдөгү, коомду көнүктүрүүгө салым кошуудагы маанилүү ролу жалпыбызга белгилүү. Кыргыз Республикасынын президентинин 2012 жылдын 23 апрелиндеги Кыргыз Республикасында энелер күнүн белгилөө жөнүндөгү номер 93 жарлыгына негиз май айынын 3 жекшембиси ар жылы энелер күнү катары белгиленип келүүдө. Ошондуктан сизди да майрамыңыз менен куттуктап, депутаттык жана коомдук ишмердүүлүгүңүзгө ийгиликтерди каалаймын. Сиз Кыргыз Республикасынын депутаты катары
билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоодо, аялдарды моралдык жактан колдоодо бир топ иштерди жүргүзүп келесиз. Сиздин демилгеңиз менен өткөрүлүп жаткан бейиш энелердин таман астында деген темадагы кароо сынак энелердин үй бүлөдөгү жана балдарды тарбиялоодогу ролунун өзгөчө экендигин аныктоо менен үй бүлөнү бекемдөөдө чоң мааниге ээ болот деп ишенемин. Райондук деңгээлдеги аталган иш-чараны уюштуруп, баатыр энелерибизге моралдык жана материалдык жактан колдоо көрсөткөндүгүңүз үчүн Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы сизге терең ыраазычылык билдирет. Заманыбыз тынч, асманыбыз ачык болуп, Кыргызстаныбыз дайыма өнүгүп өсө берсин. Сизге ыраазычылык билдирүү менен Аким Акрам Мадымаров. Бир жолу ыраазычылык билдирем урматтуу Чолпон Алыйына. Мына бул жерде биздин районубуздун баатыр энелери отурат, Кудай буйрса. Биздин районубуздагы аялдардын баары эле баатыр эне деп билебиз. Кудай буйрса, мындай майрамдар мына кийин дагы райондун аймагында чоң деңгээлде өтөт деген толук ишенимди айтырып кетүү менен бирге, мына жалпыңыздардын атыңыздардан жана ушул өзүмдүн атымдан урматтуу Чолпон Алыйына сизди